Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллахумма яссир ва ла туассир ва тамим бил хайр. Робби шрах ли судри. Ağızda başlayız. Kandaysızlar, hürmetayımlar. Robbi yassir ve la tuassir, Robbi tamim bil hayr. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed. Maşallah. Ушул күнгө жеткирген Аллахка шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Bir окуя. Bir бала дейт. Көңүл буруп турсаңыздар, жоон берерсиздер. Апа дейт да, bir баласы менен апасы дейт. Апасы жаңы кийим алыптыр. Ага сүрөттө көрүнөт. Сүрөттөгү абалда баласынын көңүлү көтөрүнгү. Ал эми баласы жаңы кийим алган, бирок апасы эски кийимде турат. Анан бул жердеги сүрөттө баланын көңүлү мындай анча көтөрүнгү эмес. Эмне үчүн болушу мүмкүн? Кана түз эфирге кирген айымдардан бир аз сурамжылоо кылып алсак, эмне үчүн? Мен үнүм жакшы угулуп жатабы эжелер? Бүгүн негизинен бүгүнкү бир маанилүү тема. Бүгүн учурдагы көйгөйлөр, бала тарбиялоодогу көйгөйлөр, кандай көйгөйлөр болуп жатат? Ошол эң негизги көйгөй бул балдар менен энелердин, ата-энелердин убактысы, чогуу өткөргөн убактысы дээрлик азайып кеткен. Иштешүү жок. Коомдогу болуп жаткан бузукулуктар менен мындай балдар өздөрү билген абалда, билбеген абалда аралашып кетип баратат да. Балдарды коомдогу бузукулуктардан кантип тосуп алабыз, алардан кантип коргойбуз? Биздин дайыма айтып келебиз, адам катары кайсы адам бактылуу болот десе, 3 ролду толук аткарса, ошол адам бактылуу болот экен. Анын биринчи ролу биринчи Кудайдын астындагы кудайдык милдетиңди аткарсаң, аялсың, эркексиңби, парыздарыңды аткарсаң. Биринчи ролу ошондо кулдук ролу болуп калды. Аллахтын астындагы өзүбүздүн кулдук, пенделик ролубузду аткарсак, бул ким пенделик ролун толук аткарса, бул зарядка сыяктуу да. Телефонду зарядтап койсок иштей берет сыяктуу. Бул өзүбүздүн пендечилик ролубузду толук аткарсак, биз энергичный болуп жүрө беребиз да. Анан качан тестиричине кетсе, мындайча айтканда, ким кулчулук позициясын, кулчулук ролун канча пайыз аткарса, ошончо пайыз гана бактылуу боло алат. Бул акыйкат, бул чындык да. Анан экинчи бөлүгү, аял катары Аллах Таала бизди мисалы бардык адамдардын арасынан аял кылып тандап алды. Негизи жаныбарлардын арасынан адам кылып тандап алса, бардык адамдардын арасынан аял кылып тандап алды. Биздин аудитория айымдарды болгондугу үчүн айымдарга тиешелүү айтып жатабыз. Ошол жерде биз аялдык милдетибизди, эркек менен аялдык бири-бирибизге бакыт тартуулоо, бири-бирибизге бир аял айрыкча күйөөсү экөө тынчтыкта жашагандыгы, экөө бири-бири үчүн кетирген убакыттары, кызматтары, булардын баардыгы тең соопко кете турчу нерсе. Үчүнчү рол десеңиздер, бул эң маанилүү болгон ролдордун бири энелик милдет. Аллах Таала төрөнү эркек эмес аялга буйруду. Аялга насип кылыптыр. Эркек кишиде да мээр бар, да жакшы нерселер бар, бирок сонун болуп мындай бойдо көтөрүү, төрөө, эмизүү, ошондой баланын кыймылын сезүү, момундай сонун бир сезимдер, бул нерсе эркекке берилбептир да, Аллах Таала бизге бериптир, бизге насип кылыптыр да. Мына ошондой. Демек биздин негизги милдеттерибиздин бири болгон бүгүн энелик милдетибизге көбүрөөк сөз беребиз, көбүрөөк кайталайбыз. Кудай буйрса, негизинен бул сабактар 3 күн болот. Башында катарынан коелу дегенбиз, бирок кээде сабактарды көрбөй калдым, жетишпей калдым дегендер болот. Анан ошол үчүн азыр дагы каникул, коноктогон учурлар болуп калып атат экен. Ошол үчүн кеңешип, черезден кылып
кылмай болдук. Эскертип айтып коеюн. Биздин бүгүнкү биринчи темабыз бул азыркы көйгөйлөрдүн алдын алуу боюнча балдарды эң көп телефондон кантип куткарабыз. Телефонго биротоло берип койбой балдарыбызды кайсыл жол менен телефондон куткарабыз, андан кантип алып чыгабыз деген тема жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми эртеңки тема болсо балдар менен кантип максат коюш керек, кантип балдардын жөндөмдөрүн аныкташ керек, ошолор боюнча болсо, андан кийин үчүнчү күнкү тема болсо бул балага динди жеткирүүдөгү каталар, динди кантип туура жеткиришибиз керек. Ошол жалпы 3 күндүк пробный сабак болот. Бүгүн эми жалпылай көйгөйлөрдүн үстүндө козголсок, мен бул жерде жана суроо берип өттүм эле, суроолорумду укпай калдым дегендер болуп жатат. Валейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Негизи суроомдун жообун айтып кете берейин эжелер. Суроону укпай калдык дегендер бар экен. Суроо мындай болчу. Бир сүрөттө эмне үчүн мындай бала бактылуу, бир сүрөттө бала эмне үчүн бактылуу эмес дейт деген бир сүрөт да. Ушул сыяктуу сүрөттү окуяны жашоодо көргөм да. Бир агай келип, эмне үчүн бул жерде бала бактылуу эмес, бул жерде бала бактылуу дейт да. Анткени дейт, бир сүрөттө ал сүрөттө апасы баласына болгон акчасына чейин сонун бир мындай кийим тайымдарды алып берип, муктаждыктарын алып бериптир. Анан эми бала бирок мындай алып бергендигине кубанып турган учуру, бирок мындай бир ичиндеги бактылуулук жанып турган нерсе жок да. Экинчи бир сүрөттө мындай апасы өзүнө жакшы нерселерди камсыздап, өзүн мындай жакшы карап жүргөн бир сүрөт. Анан бул жерде бала бактылуу. Эмнеге бул жерде бала бактылуу десе, көрсө биз ойлойт экенбиз, балдардычы камсыздап койсок эле, дептер, ручка керек болсо алып берип коюп, телефон керек болсо берип коюп, жей турганын баарын берип койсок эле, балдар болду, эми мен балага тарбия берип жатам, балам бактылуу балалыкты өткөрүп жатат депчи. Бирок чындыгында бала бактылуу болуу үчүн булар мындай ата эне бактылуу болуш керек экен. Ата энеден бактылуулук бир сонун энергияны алыш керек экен да. Биздеги мындай балдардын тарбиясына чоң таасирин тийгизип жаткан, чоң терс таасирин тийгизип жаткан нерсе бул азыркы учурда ажырашуулар, ата энелердин миграцияда жүрүүсү, анан мындай бала тарбиялоо боюнча көп изденбей, көп иштебей, убакыт бөлбөй үйдө олтурса деле, баласы өзүнчө бир бурчта, апасы өзүнчө бир бурчта, ар ким өзү менен өзү алек болуп, телефон менен гана чектелип калуусу. Бул өтө чоң көйгөйлүү маселе болуп жатат да, өтө чоң көйгөйлүү маселе болуп жатат. Ошолордун алдын алыш үчүн бир канча ыкмаларды жасашыбыз керек, эмнелерди кылышыбыз керек. Биринчиден баарыңыздарга ыраазычылык айтып кеттим. Ошол жерде мындай жөн эле отурбастан изденейин, илим алайын, өзүмө бир жакшы бир мотивация берейин, бала тарбиялоо боюнча мен өзүмдүн кандай бир милдеттерим бар экен, кандай бир мындай билсем дагы шыктанып алайын деп анткени эскертүү момунга пайда берет дейт. Уксаңыз дагы, билсеңиз дагы, бирок дагы жакшы бир бул эфирге кошулуу менен сиздер дагы бир жакшы инсайт алып, дагы бир жакшы аракет, кадам таштап, дагы бир жашоодогу кадамыңыздарды өзгөртүшүңүздөр мүмкүн да. Ошол үчүн бул жерге убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ал эми эмнеге өзүң көрсөтпөйсүң деген айымдарга айтып кетейин. Биздин баракчабыз жалаң айымдар үчүн жана эшикти жап. Биздин баракчабыз жалаң айымдар үчүн жана шариаттын негизинде, исламга туура келе турган негизде алып барганга аракеттенебиз. Ошондуктан өзүбүз ислам университетин бүтүргөн 5-6 жылдан бери онлайн тармагында иштеп келебиз. Кудайга шүгүр 6 баланы тарбиялап чоңойтуп келе жатабыз. Кудайга шүгүр. Анан бул жерде шарият уруксат бербегендиги үчүн, шариаттын талабына жооп бербегендиги үчүн биз өңүбүздү көрсөтүп чыкпайбыз. Жалпы эле блогду алып барганда мындай өзүбүз жөнүндө көп маалыматтар берилбейт. Ошондуктан жана биздин
максатыбыз мусулман, үлгүлүү мусулман деп ат койгондон максат үлгүлүү мусулманмын деп айтуу эмес. Үлгүлүү мусулман болууга пайдалуу болгон кандай кеңештер болсо, мына ошолор менен бөлүшүү максатында. Бала деген бала экен. Ыйлап туруп алгандан сыртка чыгарып келдим, кыздар. Аллахума ясир ва ла тасир ва тамин бил хайр. Бираз оюм чачырап кетти, балдарым кирип чыгып. Бала деген бала экен, кээде кой дегенди да түшүнбөйт. Анан бул нерселерге туура түшүнүп кабыл алып коюшубуз керек. Кудайга шүгүр, бул жердеги айымдар эмне боюнча сөз кылып аттым эле, эскертип коебуздарбы эжелер? Аллахума салли аля сейдина Мухаммад, Аллахума салли аля сейдина Мухаммад. Өзүбүз жөнүндө көрсөтпөйбүз деп айтып жаткам, демек ошол жерден баштай берейин. Биринчи эле биздеги аябай изилдеп иликтеп чыктым. Биздеги коомдогу көйгөйлөрдү иликтеп чыксам, биз жашоодон деле көрүп жатабыз эки жактан. Мага келген суроолордон бизде көбүнчөсүн айымдар менен иштешкендиктен айымдарда ар кандай көйгөйлөр пайда болот. Мисалы, кечээ жакында эле мындай бирөө менен консультация кылдым. Консультация кылып, мындай тиги кайрылган адамдар мага байланышып атат. Мен курстарымды окуп, биздеги баалуулуктарды билип, бизден өзүнө пайда алып жүргөн эжелер ушундай бир өзүнүн жакындарына кеңеш берип коюңуз деп чакырды. Барсак, мындай азыркы учурда жаш кыз, бойдок кыз бүт нерсени мындай колунда бардарчылыкта чоңойгон үй бүлөнүн эркек кызы баардыгы бар болгон, мындай эч нерсеге муктаж болбогон, окуганда окуган, иштегенде иштегенде бүт нерсеге жеткен. Бирок ошол кызда бир жагдай болуп атыптыр. Мындай кандай десем, бузукулук, жаман жолго түшүп кетиптир. Эми муну кантип кайтарайын деп ойлонсоң, карасаң мындай бир уялууну да билбейт. Мындайча айтканда, кандай десем, мындай бузук жолго түшүп алганда, эми бир адамдын абийирин ачып, аябай анын майда тереңине чейин киргим келген жок, ошондуктан үстүртөн эле айтып жатам. Анткени бул сыяктуу болгон көрүнүштөр аябагандай көп. Мага мектеп окуучулары менен, кыздар менен иштешкенде да алар байланышып, устаза ушундай бир кыздарды көрүп, мен мурда норма деп ойлочумун, көрсө динде мындай эмес турбайбы, бул норма эмес турбайбы, көрсө чөйрөңө карап өзгөрөсүң деген чын экен, мен чөйрөмдөгүлөрдү көрүп жашоо ушундай деп кабыл ала бериптирмин деп айтканда, мындай азыр социалдык желилерде, тиктокто мындай кыйшаңдап чыккандардын баардыгы мындай айтор шарият, ислам динине туура келбеген адеп ахлаксыз көрүнүштөрдүн баардыгы инстаграмдан, тиктоктон, көчөдөн, жолдон, белден, ар кайсы жактардан көрүнө берип, балдардын, жаш өспүрүмдөрдүн, өсүп келаткан балдардын аң сезимине булар нормалдуу көрүнүш болуп калат экен дагы, бул уят деген билбей калат экен да. Эгерде дейт, нормалдуу көрүнүш болуп калат экен, эгерде мага бул жактан смс келип калды, оюмду чачыратып. Эгерде ал адам дин менен чоңой болсо, эгерде ал адамга үй бүлөдөн адеп ахлактын берилбесе, айрыкча үй бүлөдөн. Анткени эми ооба, үй бүлөдөн бери бул үй бүлөдөн эң негизги нерсе, бул кичинекейиндеги фундамент. Бир үй бүлөдө кандай бир система орносо, ал нерсени ата эне бала чоңойгондо өзүнүн жашоосунда колдонот да. Ошондой эле бир эже мага кайрылган. Менин балам өспүрүм куракта, карасам мындай жанагы бир эме бар экен. Ошондой жолдорду жакшы билбейм. Чегет дейт го, электронный
электронный тамеки дейт экен да, электронный тамеки дейт. Анысы кандай болот? Айтор жакшы деле түшүнгөн жокмун. Электронный кандай болот экен деле же көргөн эмес. Ошондой бар экен да деп ойлодум да. Ошондойлор аябай көчөп кетти дейт да. Анан ошол эле интернетте отуруп алып PUBG дагы эмне деген оюндарды, играларды ойноп, бала ошондон башка төрбөй ошон менен алектенип калуу, ошого алагды болуп калуу. Ошол эле учурда дагы бир коомдогу көйгөйлөр, адамдар ушундай бир жалкоо болуп калган, эч нерсеге кызыкпайт, изденбейт, окууга деле кызыгы жок, ачууланган, бир айрыкча мына бул эми бала тарбиялоо боюнда болгондуктан агрессия ушунчалык мындай эме менен, кыжырдануу менен, эч нерсеге канааттанбоо дегендей сыяктуу нерселер болуп атат да. Мен жогоруда айткандай бир окуя болду деп атпаймынбы? Байдын кызы, ата энеси жакшы жашайт, тууган уругу жакшы жашайт, бир туугандары жакшы жашайт, эч кандай көйгөй жок, жеген алдында, жебеген артында дегендей бүт нерсе баардыгы төгөрөгү төк боло берсе дагы, төгөрөгү төп келип баардыгы тең айдай боло берсе дагы, мындай адамда мындай каалоолору, арзуулары өчүп кетет экен да. Эгерде ал дин менен жашабаса, ал дин менен туруктуу мындай диндин кадырына жетип сонун болуп жашабаса деп айтайын. Анткени чындап динди рахатын таткан, илим алган, илимди сүңгүп кирген адам андай болбойт да. Бизге Аллах Тааланын берген мындай ысык суугу, бул бизге берилген бир сонун сыноо, чыңалуу бир жашоонун кооздугу экен да. Эгерде жашоодо бизде эч нерсе болбой эле бир темпте эле жүрө берген болсок, анда биздин жашообуз кызыксыз өтүп кетет экен. Адам дайыма бир түрдүүлүктөн чарчап калат айымдар. Дайыма эле бир жумуштун үстүндө жүрө берсең, адам чарчайсың. Кээде китеп окуу керек, кээде илим алуу керек, кээде тоого чыгып эс алуу керек, кээде мындай телефон менен көңүл ачуу керек, кээде телефонсуз сонун көңүл ачуу керек дегендей. Эми мына ушундай балдардын интернетке, телефонго болгон көз каранды болгондугу аябай көп кездешип атат. Жанагы ошол эле учурда балдардын алдап коймою, телефон үчүн да жаңы бир көйгөй түштү. Группаларга, окуучу жаш балдарга группаларды ачып алып туруп, аларга мындай туура эмес келген, динге туура келбеген, табиятка туура келбеген зордук зомбулук иштерди группа окуучуларды, жаш балдарды кошуп алып, зордук зомбулуктарды группага таштап, мындай көрсөтүп, аларды мындай психологический коркутууларга алып келип, анан ошондой бир ызычуулар чыгып, бул кимден чыкты, эмнеден чыкты, балдар түндө чоочуп, уйкусунан чоочуп, мындай бир жашоодон коркуп калган абал деги эле ушундай абалдар аябай көп кездешип атат. Кудай сактасын, тобо. Мындай жаш жагынан жана да ушундай бир көйгөй, бирөө менен бирөөнүн иши болбой калды, бирөөнүн кемчилигин көрүп калып, эми балаңа ушул нерсени үйрөт, мындай балаң анча кой дегенди үйрөт, балага калп айтканды үйрөтпө, калп айтканда тыйыш керек, балага чындыкты жеткириш керек, баланы алдабаш керек. Мисалы мен дайыма айтам, балдар апалары кичинекей балдарын бир жака таштап кетип баратканда таштайт го, мындай мен магазинге эле барып келе калайынчы, же болбосо ажатканага барып келейин, сен отуруп тур, мен тиги паланчыны алып келейин же бирдеке кылып келейин деп туруп эле таштап алдап качат да. Кудай сактасын, мен жашоодо ошондойду такыр эле колдонбодум окшойт. Колдонгонум эсимде жок, бирок колдонбойм. Анткени эгерде бир нерсе кылыш керек болсо, ачык эле айтып, бала мен ушундай магазинге барып келейин, же базарга барып келейин, же тиги жерге жолугушуум бар, же бирдекем бар, силер отуруп тургула деп ачык айтып, мындай кичинекей баланы деле айтып түшүндүрсөң түшүнөт да. Менин баламды кичинекейинен кезинен, уже 1 жашпы, 2 жашпы, өтө кичинекей кезинен, сөзгө жакшы түшүнө элек кезинен деле ушинтип айтып, баарлашып мунасага көндүрө берчүмүн. Бирок бала ошол нерсеге көнөт экен да. Демек ошондой жолдорду, баланы алдабастан ушундай туура жолдорду берсек да, анан баштайын дегенде акырындык менен эфирибизди көп узартпаганга аракет кылайын, бирок мындай өтө көйгөйлөр көп. Эжелер ар бир көйгөйдүн үстүнөн эле сааттап сүйлөсөк болот. Эми бул дагы сөз дагы ырыскы, жеткирүү дагы ырыскы, угуу дагы ырыскы, түшүнүү дагы ырыскы. Айтор бул жерде биз эми өзүбүзгө ырыскы болгон нерселерди үстүнөн бир аз сүрөттөп кетели. Мисалы, үй бүлөдөгү уруш талаш.
жанагы эмне үчүн бала бактысыз деп башында окуяда айтып кетпедимби сүрөттөчү десе көрсө бала өзүнө канчалык алганы менен бирок ата эненин маанайы көтөрүлбөсө ата эне бактылуу болбосо бала бактылуу боло албайт экен да. Бала качан бактылуу болуп алат? Ата эне бактылуу болгондо. Азыркы үйдөгү ата эненин келишпестиги бул балдардын бактылуу балалыгына чоң тоскоолду берет. Керек болсо жада калса кыздар, мен мындай дайыма эле айтып келем, өзүм жашоодо чөйрөдө ушундай ичкен, чеккен, урушкан, жана бир майрамдык кечелерге барып келип алып, ичип алып, көрүнгөн жерде жатып калып, дагы тоз тополоң жашынакай эле адамдар турмушка чыгып күйөөсүнөн таяк жеп, ушундай бир жашоонун ушундай оорчулук учурларын өтө көп көргөм айылдачы. Жүргөндө жашоо деген ушу экен да деп эле кабыл алгам да. Көрсө бала киши мындай жаш балдар аң сезимде кичинекей кезинде эмнени көрүп чоңойсо аң сезимде ошол нерсе орнойт экен дагы, ал нерсе норма болуп калат экен. Ушундой болуш керек экен да деген түшүнүк пайда болот экен жашоо болгончу. Анан ошентип жүрүп мындай жашоону аябай оор карап, оор түшүнүп, мындай жашоодо мындай бактылуу болуп сонун жашап аткан эч ким деле жок болуш керек деген сыяктуу бир түшүнүк менен жашачумун кыздар. Анан кийин ислам университетине келдим. Ислам университетине келсем, бул жакта мындай устаздардын, устазалардын же болбосо группалашымдын, чөйрөмдөрүмдүн ушундай дин менен жашап, алардын бактылуу жашагандарын көргөнүмдө анан түшүндүм, көрсө ансыз деле бактылуу болсо болот турбайбы? Мындай мен бактылуу жашоо такыр эле жок деп элестетип жүргөн экем. Көрсө бактылуу жашоо деген нерсе бар турбайбы деген түшүнүккө мен ошондон кийин келгем да. Анан өзүм түшүнгөн бактылуу жашоону, жеңил жашоону башкаларга дагы жеткирейин деп аракет кылып, ниеттенип келем. Ошол үчүн адамдарга жеткирүүнүн жакшы жеңил жолу бул динди учурдагы актуалдуу болгон, мисалы психологдор аябай көбөйүп кетпедиби? Ушул психологияны айкалыштырып, атайын коомдогу көйгөйдүү темаларды чукуп чыгып, алардын чечимин психология менен байланыштырып туруп дин аркылуу берүү бул менин миссиям. Мына ошол жолдо кызмат кылып келе жатканыма Кудайга шүгүр 5-6 жыл болуп калды. Канча миңдеген айымдардын ошол динди жеңил түшүнүп, жашоосуна бактылуу жашоосуна келүүсүнө себепкер болуп калдык. Альхамдулилля, бул да менин кыйындыгымдан эмес. Аллах Тааланын берген мүмкүнчүлүгүн пайдаланып атабыз. Эгер Аллах Таала мүмкүнчүлүк бербесе, биз эч ким эмеспиз. Биз алсыз бир пенде эмес. Бирок Аллах Таала амалдар ниеттерге жараша биздин амал ниетибизге канчалык ниет кылсак, анан ошол ниетибизге жараша аракетке берип коет экен, жыйынтыкты берип коет экен да. Анан бул жерде балдарыбыз интернетке көз каранды. Андан биз балдарыбызды кантип кутулабыз? Телефонду бербей коебузбу? Жок, эжелер, телефонду бербей кое албайбыз. Баары бир бербей кое албайбыз. Анткени биз өзүбүз телефонсуз жашай албаган жойрөдө кантип балдарга телефонду бербей коюш мүмкүн? Бирок телефонду беришибиз керек. Ошол эле учурда телефондун плюс жана минус жактарын айта кетейин. Плюс жактары, эжелер, бүгүнкү күндө телефонду илим алууга арнасаң өтө сонун маселелер болуп атат. Өтө сонун бир мындай мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Мисалы, үйдөн туруп, мен кичинекейимде мектеп убагында англис тилин билесиздер, айылдан чоңойгон англис тил, орус тил боюнча экөөнүн тең эле мындай жокмун. Экөөнүн тең эле сүйлөшө албайм. Орус тилин дагы мындай кайсы бир деңгээлде түшүнүшүм мүмкүн, бирок сүйлөшө албайм да. Орус тилден да жокмун, англис тилден да жокмун. Тил айылда жакшы берилген эмес. Болбосо мындай жакшы окуган катарындагы мындай мектептин тилиндеги отличницалардын катарындагы кыздардан элем. Бирок кыздар ошол тилдерден жаңсайт болчумун. Айылда чоңойгондо бул тилдерден неме келет. Азыр болсо эми сонун заман. Үйдө отуруп каалаган мугалимиңди тандап, өзүңө жакканын тандап, бирөөнү карасаң орус тилден, кааласаң англис тилден, кааласаң башка немис, кытай тил, любой тилди үйрөнсөң, любой өнөрдү үйрөнсөң боло турчу сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Үйрөнөйүн деген ниеттерим да бар, бирок азыркы учурда менин убактым жок. Анткени Кудайга шүгүр 6 балам бар, алардын үй тиричиликтери, ички кызматтары, анан сырткары онлайн сабактарым бар. Өзүм да билим алам, өзүм билим берем. Билимдин үстүнөн могу инстаблог менен, менеджерлер менен, команда менен иштешебиз. Мындай көп жумуштар менен өзүм бошой албай калам да. Анан ошол үчүн
мен өзүм дагы мен ушул кезде азыркы кезде окуйм десем акча тапса болот, мугалим тапса болот, телефонду үйдө отуруп деле окуса болот, бирок убактым жетпейт, анткени уже башка эмеге өтүп кеткем, уже башка жолдорго өтүп кеткем, мындай башка бөлүктөмүн да, башка учурда турам дегендей, мындай өз азыркы кыла турчу жумушум андан маанилүү жумуштарым бар. Ошол үчүн биз балдарыбыздын жаш убагында убактысын текке кетирбей, аларга биз ошол тил үйрөнүүнү, билим алууну, динди таанытууну, Кудайды таанытууну, жүрөгүнө акыйкатты киргизүүнү азыртан баштап азыр аракет кылып калышыбыз керек экен эже эле. Анткени билесиздерби эмнеге? Биринчи эле бул биздин жөнөкөй эле сөзүбүз эмес, жөнөкөй эле аракетибиз эмес, Аллах Тааладан түздөн түз келген буйрук экен да. Бул жөнүндө буюрса 3-сабагыбыздан көбүрөөк сүйлөшөбүз, бирок бүгүн да эскертип коюшум керек. Тахрим сүрөсүнүн 6-аятында айтат, бул Аллах Тааладан келген түз буйрук. Эй иман келтиргендер, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отунан сактагыла дейт. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү. Өзүңөрдү сөзсүз, анан үй бүлөңөргө ким кирет? Биринчи эле балдарың. Ал сенин балдарың. Ал сен жооп бере турган балдар. Бул аятты толуктап хадис келет. Ар бириңер жоопкерсиңер. Кол алдыңардагыларга жооп бересиңер. Ошолор үчүн сураласыңар. Ар бирибиз ата эне бул балдарыбыздан сурага алабыз. Албетте бул аят хадис мисалы кол алдыңардагыларга дегенде директор кол астындагы жумушчулардын баардыгына, эркек өзүнүн аял бала чакасына дегендей кирет. Ал эми аял киши бүт ошол колунун алдындагы балдары үчүн жооп берет. Анан карабайсыздарбы, түз эле тозоктун отунан сактагыла өзүңөрдү жана балдарыңарды деп мындай бир аябай катуу тозок адамдар жана таштардан болгон тозоктун отундарынан деп аябай катуу эскерткен бул жерде. Бул жерде тозок адамдардан турган тозокту таштар да күйөткөн, мына ошондой бир катуу тозок бар, ошол нерседен куткаргыла деген. Анан ошондой эле дагы бир сөздө келет да, ата баласына жакшы тарбиядан артык мурас калтырбайт дейт. Жакшы тарбиядан, ооба сиз бүгүн сонун особняк үйлөрдү калтырыңыз, участок бизнестерди калтырыңыз, дагы тим эле аброй калтырыңыз, паланчанын баласы деген даңк калтырыңыз, бирок алар баардыгы сизге эч нерсе кылып бербейт. Ата баласына жакшы тарбиядан артык, адеп ахлак, адамгерчилик, динден артык, амалдан артык. Бул нерселердин баардыгы үлгү менен, аракет менен, билим менен болот. Мындан артык эч кандай мурас калтырып бербейт экен. Анткени жана ошонун арасында билим кирет. Анткени азыр айтып атпайбызбы, балдарыбыз телефонго кирип кетти. Ооба, телефонду колдонгонго эгерде аны туура пайдаланса өтө сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Тил үйрөнүү, билим алуу, Куран жаттоо, дагы эмне толтура өнөрлөр бар. Ошону менен биргеликте IT технология, мындай бир коом ушунчалык өнүп атат, дүйнө ушунчалык өнүгүп атат, технология өнүгүп жатат. Ошол технологияда мусулмандарга айтишниктер жетишсиз болуп атат. Ошондой айтиге керектүү болгон балдарды чоңойтуу бул өтө маанилүү болуп жатат да. Бирок кеп эмеде болуп атат да, балдарга ошол нерсени туура берүүдө. Телефонду берип койсоң эле балдар оңой эле оюнга азгырылып кетет, же дагы башка нерселерге азгырып кетет. Мисалы, мындай жок эле пайдасы жок оюндарга, жок эле пайдасы жок, карап турсаң жашы менен да, кичинекей балдар жөн эле мультфильм көргөн, мультфильмдердин дагы пайдасы жок. Жөн эле чара парачара деп эле бир ысычуу, бир кытайча, япончо, бир корейче, дагы бирдеке американец, ушундай англис тилинде, ар кайсы тилдеги бир жөнөкөй эле нерселер берип койгон. Жаш балдарды карасаң чара деген ошол нерселер менен көрөт дагы. Ошол нерсе менен зээни да кетип жатат, аң сезими өсүп калыптанып аткан мезгилде акылынын өсүүсү токтоп жатат. Анан тиги көзүнүн нуру кетип жатат организмге. Анан жанагы улам кыска нерселерди көрө берип, улам бир маанисиз нерселерди көрө берип, балдардын мындай бир маанилүү нерсеге болгон талабы азайып, агрессия, бир ызылдаган, бир ызычуу балдар көп болуп жатат да, эжелер. Ушундай көйгөйлөр кезип жатат. Анан ошол эле учурда бул абалдардан мындай бир аз чоңурактардан карасаң уже игра ойногонго кирип кетет. Анан чоңурактарды карасаң дагы бир телефондо пайдасыз нерселер менен бир уят динге
терс келген уяттуу нерселерди, бузуктуу нерселерди көрүп аткандар бар. Ошол эле азыр эле мына кече жакында эле аябай интернетте бир бузук окуя болду. Жөн эле бараткан баланы жөн эле бирөө Россияда баланы бычактап кеткени. Азыр өзүн өлтүрүүлөр, дагы эмнелер, кол салуулар, зордук, зомбулук, мушташ, атыш, дагы эмне деген нерселердин баары тең мультфильмдерден, оюндардан көрүп алып, еврейлердин, биздин мусулмандардын балдары үчүн салып берген биринчиден убактын уурусу, экинчиден интернетти кетирип атат. Эң андан дагы маанилүүсү балдардын зээнин кетирип атат, аң сезимин буруп атат. Ошол нерселердин баарын ютубка чыгарып койсо, аны биздин балдарыбыз без контроль көрүп алып, аябай маңкурт сыяктуу болуп мындай бир келечегин жоготуп атат да. Андан көрө балдарга бул нерселердин ордуна биз эмнелерди берсек болот? Биринчи эле биз балдарга чоң максат койгонду, бул дүйнөдөгү өсүүлөрдү, бул дүйнөдөгү бир сүйлөшүүлөрдү кылып, мындай коомдо кандай мындай кызматтар бар, максат койгонду үйрөтүп, жана ар бир адамдын өзүнчө ишыктуу жактары болот, жөндөмдөрү болот. Ошол жөндөмдөрүнө өздүнүн жөндөмдөрүн анализдеп берип, көрсөтүп берип, максатына багыт берип да, айрыкча жаш балдарга ата эне чөйрө түз бериш керек экен да. Анткени үйдөн канча билим берип атсаң, адеп акылакты үйрөтүп атсаң деле, тияка мектепке барганда, чөйрөгө барганда кандай бузукулук балдар көбөйүп аткан болсо, кимдер менен көп жүргөн болсо, жанагы 5 кандай адам менен жүрсөң 6 сен болосуң дегендей, балдарыбызга алардын сыпаттары жугат. Ошон үчүн баланын чөйрөсүн өзүбүз тандап беришибиз керек. Билимге кызыккан чөйрөбү, адеп акылактуу чөйрөбү, убактысын тартиптеген чөйрөбү, же жөн эле башаламан адепсиз жүргөн чөйрөбү, сөгүнгөн чөйрөбү, канган чөйрө, эмне менен алектенип атат, эмнени көрүп атат, эмнени жазып атат, ошол нерсеге көп сар эсеп салышыбыз керек айымдар. Андан сырткары интернет оюндарына мындай балдарды алып кирбей коюу бир мындай такыр мүмкүн эмес деп такыр кызыктырбай коебуз деп айта албасак дагы, кыздар бирок апалар көбүнчөсүн жок дегенде биз альтернатива ордуна башка нерсе сунуштай алабыз. Мисалы, биз балдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, максат коюп, алардын эмесине убактыларына пландап түзүп берип. Мисалы, менин балам быйыл 4-класс, өзүнүн мындай биз жолдошум экөөбүз багыт берип, буга бар, тигиге бар деп көрсөтөбүз, бирок биз айткандарды макул кылам дейт. Анан өзүнүн дагы бир кошумча нерсеси бар. Мындай балдардын мындай былтыр залга бердик, күрөшкө берсек, эми мындай самоздашта деп эркек балдардын тың болгону, көп кыймыл кылганы жакшы, тиги бул деп берсек, барды, бирок атасы экөөбүз зордоп бергендигибизден, ошого барсын деп тандап алып барып бергендигибизден улам дагы ар бир өзүнүн кызыкчылыгы жөндөмү болот экен да, жок деп мындай барды дагы, бирок аягына чейин көңүлдөн чыкпай койду. Быйыл болсо футболго барам деп жүрүп анан футболго барды да. Анан ошол учурда балага туура багыт тандап берип, мисалы, мен балама айттым, эми жолдошум экөөбүз, быйыл сен англис тилин эң мыкты бил, анткени бул тил билүү бул өтө чоң жөндөм, болгондо дагы англис тили, анткени бул англис тили, араб тили бул дүйнөлүк тилдерден, акырындык менен араб тилине талап өтө чоң болуп күчөйт. Бирок азыркы учурда активдүү болгон бул англис тили болуп жатат, анткени араб дүйнөсүндө деле англис тили, эгерде умрага барсаңыз деле англис тилин билген болсоңуз, ал жерде кенен нааныңызды таап, араб тилин билбесеңиз дагы жашап кете алганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан мисал келтирсек, баламды ошол жактан англис тилге бердик, мындай онлайн негизинен мектепке бара элекке чейин эле окутуп, бир канча онлайн курстардын толтурасын окуттук. Анан бирок быйыл ошол интернеттен көрүп калып, бул да мүмкүнчүлүк, бир офлайн Бишкекте жакшы бир английский курс көрүп ошол жака алып бардык. Биринчи ал жерде такыр кыргызча сүйлөгөнгө болбойт экен, ал жерде практикага басым жасалат экен. Биринчи барып, анан барсак, балам болсо биринчи эч нерсе түшүнбөй атам, кыйналып атам деди. Бир жумадан кийин мындай аябай кызыгып, мындайча айтканда ошол дүйнөсү ошол жак болуп калды да. Анан арасында грамматиканы окуу деп башка онлайнга да жазылып, Sound School'га жазылдык, бирок балам баары бир жана ал жакты тандап туруп алды. Анан азыр айрыкча мындай байкасам, баламды мындай 2 ай, сентябрь, октябрь айында берип туруп, анан ноябрь, декабрь айына уже эмеге онлайн кылып койсок, английскийинчи кышында суукта жүрбөй 10 айын үйдө оку десек, балага мындай онлайн телефонду бергенде башка жакка азгырып кетти да, мындай болду. Эгер контролдо болсок, алып коюп, анан кийин кылыш керек экен, ал нерсени көзөмөлдөш керек экен да. Анан бала бир кызыктуу, бир
чөйрөнү түзүп бериш керек экен да. Балам ошол жака карасаң телефонго онлайн бересиң, анан карасаң мындай группалар менен ачып алып, кыздар балдар болуп жазышып бирдекелерди кылаптыр да. Эми жазганда максаттуу деле бир нерсе жок да. Анан балама план түзүп берип, балам могу китептерди могу каникулда окуп бүтсөң, мен момундай бир кызыктыруучу нерселерди айттым, ушул нерселерди кылабыз, сен ушул нерсени кыл балам. Андан көрө быйылкы учуруңда, мына 4-классыңда жакшылап англис тилин мыкты үйрөнүп ал, келечекте мыкты билим алганга, келечекте дүйнө кезгенге жакшы болот деп план түзүп бердик. Анткени деген тил үйрөнүүдө билесиздер 1 ай 2 ай менен болбойт да, бул жылдап сиңирип анан үйрөнүш керек да. Таштаган жерде туруктуулук токтоп калат экен да. Ошол нерселерди мен сиздерге дагы сунуштаар элем. Анан ошол менен биргеликте балага билимди да бериш керек, бирок адепти андан дагы биринчи бериш керек. Баланын дүйнө таанымын, дүйнөгө болгон көз карашын туура түшүндүрүш керек. Анткени сен балаңа динди үйрөтпөсөң, балаң интернет аркылуу жашоону башка чөйрөдөн, башка ааламдан үйрөнүп ала турган бир заман болуп атат. Ошондой бир доор болуп атат. Кадимки эжелер мындай, мен бала менен сүйлөшкөндө да байкап калам да, бир суроолорду берсең ал жооп берет да. Сен каяктан муну билесиң десе, мен интернеттен көргөм дейт. Вроде телефонду көп деле кармабайт, өзүнүн жеке телефону жок болсо деле да, бирок булар аябай интернет аркылуу көп билимдерди алып алган учур болуп атат да. Демек биз балдарыбызды телефонда интернет аркылуу дүйнө таанытпастан биринчи өзүбүздүн үй бүлөдөгү үлгүбүз менен көрсөтүп, экинчиден буларга максат коюп берип, максаттын үстүнөн чогуу иштешип, сүйлөшүп, мына эртеңки кийинки сабагыбыз буюрса черезден кылмай болдук. Кийинки сабагыбыз максат, балдарга максат коюу боюнча, балдар менен чогуу иштешүү боюнча кылалы. Кийинки эфирге балдарыңыздар менен чогуу отуруңуздар, Кудай буюрса. Анан балдар өзү түшүнүш керек. Балдар анткени айрыкча өспүрүм куракка чейинки балдарга булар кандай болсо сүйлөсөң, түшүндүрсөң болот да. Альтернатива телефондун ордуна кызыктуу дүйнө чүйрө коюп берип, балдар менен сүйлөшүп, алардын тилин менен сүйлөп, алар менен баарлашсак, алар сонун ачылып беришет да. Мисалы эжелер, сен ким менен каяктан сүйлөп атасың деп ойлобоңуздар, биз мусулман баласы курсун 5 группа алып чыктык. Жалпы 2 жылдын ичинде биз дайым алып бара бергенге убактыбыз болбойт экен. Андан башка да курстарды алып чыгабыз. Азыркы учурда да мына ушул мусулман баласы курсуна каттоо жүрүп жатат эжелер. Ал жерде эмнени үйрөнөтөсүздөр десеңиздер, мен бул курсту баштаганда эле биринчи Рамазан айында баштап калып, ушу Рамазан айында балдарга дуалар жаттатып, кыска сүрөлөр жаттатып алсам деген план менен баштадым. Анан карасам балдар аябай кошумча бир окуяларды айтып берейин деп баштадым. Анан кайра программа түзүп отуруп, кайсы окуяларды, кандай окуяларды деп отуруп, балдарга эң керектүү, эң алгач нулевой абалда, фундаменттик абалда дүйнө таанымына өтө маанилүү болгон, мусулмандарга керек болгон, кыргыздын, мусулмандын баласы күчтүү мусулман болуп чоңоюшу үчүн керектүү болгон мындай программаны түзүп чыктык дагы. Рамазан айында 2 жыл мурдагы, былтыркы эмес, мурунку жылдагы Рамазан айында түзүп, анан балдарга иштетсек ушунчалык иштеди. Бир 200дөн ашык плюс-минус адам окуду дагы, балдар окуп. Ушунчалык балдар жүрөгү менен кабыл алып, ушундай эмоционалдуу мындай мамиле кылып, кайдыгер кылып болушпайчы, ушунчалык сонун активдүү болушту. Анан балдарга кызыктуу болуш үчүн приз телефон коюп койдук. Анткени бул учурда башка нерсени призден койгондо да, приздин эң кызыктуусу телефон болот экен да. Анан анткени телефон кызыктуу экен да. Кээ бирөөлөр, мен эжем телефон бузулуп атат, эжеме телефон утуп берейин, апам телефон бузулуп атат, апама телефон утуп берейин деген балдар дагы болду да. Эң кызыгы, кайсы 4-потокто биздин телефон утуп алган кызыбыз, субханалла, 4 жашардагы кыз экен. Даже 4кө толо элек, 3төн өтүп 4кө толо элек кыз телефон биринчи орунда призди утуп алды. Негизи бул мусулман баласы курсуна 3 жаштан баштап кыздар 16 жашка чейин, балдар 12 жашка чейин катышса болот да. Өтө бул курска эң мындай бир өтө маанилүү жагы, бир эле курска, бир эле төлөм менен ата-эне дагы балдар менен, ата-эне дегенде апасы дагы баласы кызы менен чогуу окуп, чогуу тапшырма кылып, экөө бир командада болуп динди үйрөнсө болот. Курстардан ар бир группабыздан, апалардан отзыв келет. Рахмат, мен дагы балам менен чогуу отуруп сонун нерселерди үйрөнүп алдым. Мен да билбейт экен бул билимдерди деген бир результаттар, жыйынтыктар аябагандай көп келди, урматтуу айымдар. Мына ошол мусулман баласы курсубуз башталып жатат.
биз ага чейин азыркы мындай коомдогу болгон актуалдуу көйгөйлөрдү мындай ойлонуп талкуу кылып эмне үчүн эмнелерден башташыбыз керек, өзгө эмнеден башташыбыз керек, телефонду эмнеге алмаштырышыбыз керек, телефонду кантип туура пайдаланышыбыз керек деген нерселерди кырышыбыз керек да, түшүнүп алышыбыз керек да. Себеби мындай телефонду баладан так алып коюу мүмкүн эмес да. Анткени бала телефон колдонгонду деле үйрөнүш керек. Анан тыюу менен эле баланы бир нерсеге өсүүгө жеткире албайбыз. Болгону аларга туура багытты, туура билимге сарптап, убактысын туура нерсеге сарптап беришибиз керек. Болбосо баланын убактысы текке кетип калыш оңой эле да. Биз өзүбүз деле убактыбызды туура пайдаланбасак, убакыт бизди деле азгырып кете турчу нерсе. Бирок биз жанагы айтып атпайбы, ата баласына тарбиядан артык мурас калтырып бере албайт депчи. Ошол үчүн эжелер биз өзүбүз деле мисалы өзүбүздүн турмушубузда жолдошум экөөбүз квартиралап жүрсөк делечи, кандайдыр бир тоскоолдукка жолуксак деле кой дебестен эме кылабыз да, аракеттенип мындай балдарыбызды частный мектептерге берип, курстарга кошумчалап берип, тилдер боюнча кошумча өсүүлөргө берип мындай колдон келишинче аракет кылып атабыз. Эми бул нерсени биз өзүбүздөн баштайлы деп атабыз да. Демек сиздерге да айтар элем, сиздин балаңызга үй салып берейин, машина алып берейин же дагы бирдеке деп ойлонбой эле коюңуз. Аларга сиз балаңызга билимди берсеңиз, баланын келечекте аны өзү эле жаратып алат, өзү жараткан таттуу болот. Андан көрө билим бериңиз, кайсыл жерде болбосун, ал ушул акчаны туура колдонгонду билсин, туура калпты сүйлөбөгөндү, туура чындыкты кылганды, өнөрдүн ээси болгонду, бирөөнү урматтаганды, бирөөнүн акысына кирбегенди деген нерселерди үйрөнсүн. Ал эми урматтуу айымдар, азыркы учурда каникул учурунда биздин 3 жаштан 15 жашка чейинки, 16 жашка чейинки балдардын 12 жашка чейинки курсу аябай чакыруу эме болуп атат, мындай каттоо жүрүп жатат. Ким ошол жерге сиздин балдарыңызда дагы ушундай жакшылык кааласаңыз, балдарыңызга багыт бергиңиз келип атса, сиздин балаңыз да телефон менен алек болуп атса, сиздин балаңыз дагы түнт болуп аткан болсо, ошол курска чакырабыз эжелер. Курска катышыш үчүн азыр бизде 50% акция жүрүп жатат. Номериңиздерди калтырсаңыздар, сиздерге менеджерлер байланышка чыгат. Бул курстун программасы эмне, кандай десеңиздер, көпчүлүгү билесиздер, бирок бере электерге айтып кетейин. Биринчи эле балдарга мындай динди таанытуудан баштайбыз. Анан жөнөкөй тил менен, биздин курста жөнөкөй балдардын окуялары менен жумшак түрүндө жеткирип, балдарга оюн түрүндө ар бир сабакта балдардын аң сезими ойгоно турган, көз карашы калыптана турган, динди түшүндүрүп, Аллахты таанытып, патриоттук сезимдерди ойготуп, ата эне ким, бир тууган ким, дос кандай болот, алардын акыркы бөлүгүндө, акыркы 10 күндүгүндө сахабалар боюнча, пайгамбарлар боюнча Куран китеп кандай, мусулман адам кандай болушу керек, кандай адал жашаш керек, кандай өнөрлөрдүн ээси болуш керек, кыргыздын кантип кыргыз патриоту болуш керек, кантип мусулман патриоту болуш керек, адам качан эң жакшы адам боло алат, качан адам бирөөлөргө зыян тийгизбей жашай алат, ошолор боюнча, тазалык боюнча, анан ошол бир аң сезимин ойготкон сабактарды берип, ошолорду өзүңөрдүн түшүнүгүңөрдү айтып бергиле дейбиз. Аларды түшүнүгүн айтып бергенден сырткары кошумча кыска дуалар, кыска сүрөлөр тапшырмага берилет. Жана кызыгы, күн сайын ар бир тапшырма текшерилип, журналга баа коюлуп, ошондой бир өзгөчө сабак болот да. Анан бул жерде мындай балаңыз убактысын туура пайдаланганды үйрөнөт. Кадимкидей курстан болуу келген бир эже айтат да, мен балам телефонду ушундай чырылдап жатып алчу эле, ушул сабакты окугандан кийин дейт да, мындай бир туугандарынын кадырына жетип, бир туугандардын кадырына жетип, кадимкидей мындай сыйлап, анан телефонду сабакты көрүш үчүн колдонобуз деп колдонуп бүтүп, бүткөндөн кийин телефонду жогору алып коймой, сонун бир адат болуп калды, рахмат силерге деп айткан айымдар бар да. Ал эми курс боюнча дагы маалыматтарды группага жиберебиз. Эгерде кимде кандай суроо болсо берсеңиздер болот. Бирок биз бүгүнкү темага киришип кетели. Быйыл кыш айында, кыш бул сонун мүмкүнчүлүк, күндүз орозо тутуп, түнү тахажжуд окуп, балдарыбызга илим жеткирип, Аллахты таанытып, ошондой эле
эмне балдарыбыз менен көбүрөөк баарлашып, балдарыбызга альтернатива бул мындай телефон менен өткөргөн убакыттын ордуна бир жакшы билим, жакшы маек, жакшы план түзүп бере турчу сонун мүмкүнчүлүк болуп жатат. Урматтуу айымдар, эгерде телефондо жогоркудай көйгөйлөр болуп жаткан болсо эжелер, дайыма эле айта турчу нерсе, сен балаңа динди үйрөт, дин балаңа бактылуу жашоону үйрөтүп берет. Андан кийин ата эне көбүнчөсүн бизде азыркы учурда көйгөй балдар менен тыгыз байланышта болбой калды го. Ошол үчүн мына каникул убактыңыздарды келиңиздер, балдарыңыздарга бөлүшүңүздөр. Балдарыңыздардан күн сайын оюн сураңыздар, көз карашын сураңыздар. Мектепте кандай окуя болуп атат, эмнеден кайгырып жатасың, эмнеге жетпей жатасың, кайсы сабактан кызыгасың, эмнелер сага кызыктуу, өзүңүздүн бала чагыңызды айтып бериңиз, баланын деңгээлине түшүңүз. Мындай телефонду такыр алыска коюп туруп, сонун сүйлөшүңүз, бул телефон кармоо убактысына чектөө бериңиз. Андан кийин балдардын мындай тапшырмаларды берип, жана мындай өзүнүн жөндөмдөрүн аныктап, ошол тапшырмаларды берип, тапшырмалардын аракеттерин баалаңыз. Анан көбүнчөсүн жана агрессия, балдар ачуулуу болот го. Ошол ачуулуу болгон учурда ачуулуу балдарга эмне кылабыз? Аларды сүйлөшүү, түшүнүү жолу менен жана кучактоо, балага мээрим берүү, убакыт берүү жагы менен толтуралы. Анткени бул мээримдин ичинде дагы өтө чоң нерсе бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени бизге үлгү кылып көрсөтүп берген, балаңарга мээрим төккүлө деген. Эгерде мээрим төгө албасаң мен эмне кылайын деген хадис дагы келет го. Анан балдарыбыздын чөйрөсүн өтө жакшы көзөмөлдөйлү. Анткени балаңыз ким менен жүрсө, анын сыфаттары сөзсүз түрдө жугат. Анан адаттарын алмаштыралы. Эртең менен туруп, жатып, мындай жанбар сыяктуу болуп жашабасын. Жемей, ичмей, туалетке бармай, анан жөн эле телефон чукуламай, ошентип өткөрбөсүн. Келиңиздер, спортко берели, кружокторго берели, мечиттерге берели, мечиттерге барып илим алышсын. Китеп сатылабы? Жок, китеп сатылбайт. Болгону мен өзүмдү көрсөтпөгөндүктөн мындай бир карап жакшы бул темадагы китепти коюп алып эле баяндап жатам. Ошол эле болгону мындай боштук болбосун деп. Биздин бүгүнкү максатыбызга дагы мунун таасири, тиешеси бар болгон тема көрүндү. Ошон үчүн атомдук адаттар деп. Адаттар деген адам жашоосун өзгөртүш үчүн биринчи адаттарын өзгөртүш керек экен да. Анткени жашоо адаттардан турат. Адаттар өзгөргөндө анан адамдын мүнөзү өзгөрөт экен. Анан мүнөзү өзгөргөндө анын жашоосу өзгөрөт экен. Анын жашоосунун калыптануусу адамдык бийик сыпатка, адамдык чоң ийгиликтерге жетүү үчүн адам биринчи чоң адаттарын өзгөртүш керек экен. Адаттарын кандай? Ошол өзүбүзгө тиешелүү нерселерди тандашыбыз керек экен. Бирок эң биринчи, канча билимиң болсо дагы, эгерде адамгерчилигиң, адамдыгың, адебиң жок болгон болсо, баардыгы бир тыйынга татыбай калышы мүмкүн. Ошол үчүн эң баарынан жогору биз динди үйрөтүүгө коюшубуз керек экен, урматтуулар. Анан урматтуу айымдар, сиздерге мусулман баласы курсу жөнүндө дагы группа инстаграмга катуу жарыялайбыз жана маалыматтарды беребиз. Бул кайсы болчу десеңиздер, бул номер калтырыңыздар. Мусулман баласы курсуна катышыш үчүн негизинен ал жөнүндө кийинки алдыдагы сабактардан дагы түшүнүктүү болот. Анткени бүгүнкү учурда биринчи биз көйгөйлөрдүн үстүнөн иштесек, азыр бүгүнкү сабагыбыз азыраак болуп калыптыр. Эртең айрыкча кийинки сабактан, бүгүнкү сабагыбыз убактысы бүтүп калды. Эртеңки сабактан кыздар маанилүүсү бул балдарга кантип чоң максат койдурабыз, балдарыбыздын кантип кыйын жактарын табабыз, кантип алар менен изилдейбиз. Бүгүн мен айткан нерселерге убакыт бөлүп, балдарыңыздар менен сүйлөшүүгө, балдарыңыздарды анализдөөгө, балдарыңыздардын мыкты жактарын анализдөөгө, балдарыңыздардын убактыларын өзүңүздөр менен чогуу кызыктуу өткөрүүгө, кызыктуу оюндар
аркылуу сүйлөшүү аркылуу, айрыкча могу каникул болуп калды, тоого чыгып эс алыңыздар, чогуу ойноңуздар, пайдалуу ким кандай пайдалуу нерселерди кылган болсо бөлүшүңүздөр менен ушул тапшырманы аткарып мен момундай сонун убакыт бөлдүм балдарыма, ушундай жыйынтык болду деп бөлүшүп кеттиңиздер кыздар. Эмесе бүгүнкү эфирди ушун менен жыйынтыктайлы. Эртеңки өтө чоң маанилүү тема бул чоң максат коюу, балдар менен чогуу, балдарга келечекке максат коюп берип балдардын жөндөмдөрүн аныктоо деген тема. Болбосо сиздер менен коштошобуз. Ассаламу алейкум.